Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай керемет чыгармадан кийин биз бүгүнкү берүүбүздү улантабыз. Эгерде жаңыдан бизге кошулгандар болсо, кутман таңыңыздар менен, ал эми чай үстүндө олтургандар болсо, тамагыңыздар таттуу болсун, сапарга кетип аткандар сапарыңыздар байсалдуу болсун деп биз эфирибизде андан ары улайбыз. Азыр бизде Куттуу студиябыздын дагы бир жаш таланттары коноктору бар. Алар менен тааныштырып өтөлү. Кыргыз рэп аткаруучу Тайбас, ошондой эле ырчы аткаруучу Данияр Шопоков бүгүн биздин студиябызда конокто. Өздөрүнүн кыргыз рэпин бирөөсү куржунуна салып, бирөөсү болсо колуна гитарасын кармап келип калган биздин коноктору бар. Кандайсыңар? Саламатсыздарбы? Арбаңыздар. Кандайсыңар? Кутмантаңыздар менен кандай тосолдуңар? Жакшы. Негизи азыр өзүңүздөр жөнүндө мындай кененирээк айта кетсеңиздер, анткени телекөрүүчү мындай бирок мындай белгилүү эле болуп турат болуш керек. Кыргыз рэп дегенде тиги кеп качан болгон сөз ошол болуш керек. Бул бала ырдаса керек деп атса. Тааныштырасызбы? Мен аты жөнүм Данияр, фамилиям Шопоков, өзүм Чүй районуна караштуу Прогресс деген айылда төрөлгөм. Токмок шаарынан алыс эмес. 1995-жылы ошол жерде төрөлүп өсүп, ошол жерде окуп, анан Бишкекке келгем. Тайбас. Өзүмдүн чын атым Мухаммед. Нарын областына караштуу Атбаш районунун Өзгөрүш деген айылында төрөлүп чоңоюп өскөм. Кайман атым Тайбас. Жаман сөз айтпас, хейтерлерге жакпас, кыргыз рэп аткаруучусу Тайбас. Эмне үчүн Тайбас? Тайбас деген бул атты коюуда дагы өтө көп ойлонгом. Негизи кайман ат болуш керек ар бир рэп аткаруучуда. Бул Тайбас деген Манас эпосундагы Гүлүктүн аты. Ошондо гүлүксүз. Тайбас өзү айтып атпайбы, мындай өзүнүн Тайбас деген нерсе негизи бир сөздөн тайманбас дегенде дагы тайманбас, эки маанини билдирген сөз болуш керек. Рэп аткарып калууга эмне себеп болду? Рэп аткарып калууга мектеп кезинде эле дос балдарым ушу рэп жагында жүрүшчү. Алар менен барып жүрүп эле аларды тамашалап атып, өзүм рэп аткарып калдым. Өзүм бардык тексттерди өзүм жазам. Ошого байланыштуу рэпке көп багыт алып, рэп чөйрөсүнө аралашып кеттим. Азыркы учурда кайсыл жакта билим алып жатасыздар? Азыркы учурда Бибисара Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде социалдык маданий ишмердиги деген факультет бар, ошол жерде. Мен оюмча сиздер экөөңүздөр чогуу бир факультетте окуйсуздар. Бир факультетте, бир университетте, бир факультетте, бирок курсубуз эле ар башка. Сиз Менден өйдөрөөк окуйт деген. 5-чи курспу? 5-чи курс быйыл бүтүрөбүз. 3-чү курс. 3-чү курс. Керемет. Сонун. Келиңиздер анда көрүүчүлөр дагы ушул гитараны көрүп туруп экөө эмне эле ырдатпай эле кайра эле сүйлөтүп атат дебесин. Кечке сүйлөтүп. Гитараны коргалалы дагы жалпы ушул бизди көрүп аткан көрөрмандардын урматына бир керемет чыгармалардан аткарып берсеңиз. Данияр байке кайсыл чыгарманы аткарып берейин деп турасыз? Анда Чу дегенде эле өзүмдүн автордук чыгармалардан аткаралык. Сөзү Алтынбек Сарыгулов деген досубузга таандык, Абаны өзүмө таандык. Болчу жубайым деген чыгарма сөз жазып бергенми, Алтынбек мырза, ошол мырза үйлөнөйүн деп калганбы билбейм, ушундай сөздөргө жакын болуп калдым негизи. Алтынбек мырзанын жубайы, бул келечекте жубайы көрүп атканыбыз жакшы болот эле. Gözlөрүңдү көргүм келет бир өзүңдү, карындашым келичи жаныма. Жараткандан күндө тилейм, жатарымда түндө тилейм, жубайым ми болчу бактыма. Мен бактылуу кылам сени, жандактайын жүрчү мени, карындашым эки дүйнө болчу жанымда. Сен бактылуу кылчы мени, сендикмин мен сендикечи, сүйөмүн деп түбөлүккө болчу жанымда. Кара көздү карындашым, карегиңден айланамын, келин болчу менин апама. Apa kemeri kelleçi, üydüm bolup berekesi,
ак жолугун салып башыңа. Мен бактылуу кылам сени, чандап дайым жүрчү мени, карындашым эки дүйнө болчу жанымда. Sen бактылуу кылчы мени, сендик мен сендиктечи, сүйөмүн деп түбөлүккө болчу жанымда. Sen бактылуу кылчы мени, сендик мен сендиктечи, сүйөмүн деп түбөлүккө болчу жанымда. Сүйөмүн деп түбөлүккө болчу жанымда. Азамат бул Тайбас араң эле отурду, ортосунан бир 2-3 сөз кош. Мен күтүп аткам, бүткөндө баштайт го. Негизи кошулуп койсо болот анан, бирок ар бир өзүнүн автордук чыгармасы болгондон кийин аягына чейин өзү жеткизген жакшы деп ойлойм да. Негизи Тайбас ошол рэпер катары тааныйбыз сени, анан кийин Добур мырза менен көптөн бери иштешип жүрөсүз, байкашыбызча өзүңүз да окшошуп да кетиптесиз. Ошентип айтышпайбы? Кичине толгондон баштап ошо Добур байке окшоштура башташты. Иштешип калышыңдын себеби? Иштешип калышыбыздын себеби Таймаш Батыл деген атайын өткөзгөн Добур байке. Ошол жерде фристайл түрүндө рэп окучубуз. Ошол жактан таанышып, кийинчерээк ырларымды жөнөтүп көрсөм угуп көрүп, анан чогурдап көрөлү деп сунуш кылып калды. Ошондон бери чогурдап келатабыз. 2017-жылдан бери азыркыга чейин ырдап келатабыз. 2017-жылы жаңы чыгармаң, биринчи жаңы чыгармаң чыккан, э? Жок, андан мурун эле жазып жүрчүмүн, мектептеги кезимде эле. Добур байке менен таанышкандан кийин көбүрөөк чыгып баштады ырлар. Объемдуу түрдө. Азыркы учурда кыргыз рэперлеринен кимди баалайсың? Кыргыз рэперлеринен негизи мен бөлбөйм. Баарын бирдей көрөм. Анткени ар бир рэп аткаруучу, ар бир рэп жазган баланын өтө көптөгөн кыйынчылыктардан өтөт. Ал ошол эле текст жазуу маселесине келгенде эле, ошол текстти жазыш үчүн көптөгөн нерсени ойлоносуң, көргөнүңдү жазасың, окуганыңды жазасың. Ал ошентип жазыш абдан кыйын. Ар бир рэп аткаруучуну сыйлайм, баалайм, бөлгүм келбейт. Сөздөрдө. Келиңиз анда Данияр мырза. Сизде бир клип бар экен деп угуп калдык. Жаңылыктан бөлүшсү. Ооба, жаңылык буюрса ошол мендай бир 2017-18 бери ушул шоу чөйрөсүнө аралашып, ага чейин бырчы байкелерибизге менеджер болуп, ошол шоу чөйрөсүнүн дүйнөсүн көрүп, таанышып, анан өзүм аралашайын деп чечтим. Ошондон бери буюрса 5 ыр 3 клиптин эси болдук. Ошонун Атакем деген клип тарттык эле. Ошол клипти бүгүн сен менен бөлүшөйүн дедим. Качан? Эмне каяктан тарттыңыз? Бул клипти өзүмдүн ата-энем менен тарттым. Атакем деген клип өзүм ата-энем менен тарттым. Ошол атамды башка роль кылып, өзүм жаман баланын ролун ойноп, ошентип ырды жаздык. Ыр болсо өзүмдүн бир тууган байкеме таандык. Семете Шопоков деген байкемдин сөз обонуна таандык. Ал клипти болсо айылдан тартып бүтүрүп келдик. Буюрса ошол клип азыркы учурда даяр, э? Ооба, таптайыр. Баарыбыз көрсөк болот. Болот. Бүгүн ачылышын кылсак да болот. Ооба. Ачылыш кылсак. Келиңиздер анда урматтуу көрүүчүлөр, мына ошол Данияр Шопоков мырзанын жап-жаңы ысык кезиндеги клибин баарыбыз чогуу күбө боло алдык дагы. Андан кийин биз эфирибизде андан ары улайбыз. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, Данияр Шопоковдун аткаруусунда Атакем деген чыгарма болду окшойт. Ачылышын ачып алдык, лентаны кесип алдык. Эми кол чабып коелу. Эми ушул алгачкы эле суроо, клиптин идеясы кимдики? Клиптин идеясы клипмейкердики. Кубатов Нурсултан деген досубуздуку. Ошол машинада жатып алып бир 15-20 жолу даңкылдап катуу коелу угуп алып, анан бир сценарий жазган түн ичинде таңкы 5ке чейин. Анан эртең менен съемкага киргенбиз да. Илхом. Ошол күнү ойлоп таңкы 5ке чейин
сценарийди түзүп туруп, анан эртең менен съемкага киришип кеттиңиз. Баягы съемканын каркасын түзгөнбүз ага чейинчи, каяктан тартабыз, анан дагы ичине кирип кандай кылып тартыш керек деп. Чалдып алып, Данияр даяр кетти. Жок, экөөбүз чогуу жатып алып. Мен ойлонгон эмесмин, мен уктагам, ал болсо жазган. Клиптеги жанагы сүзгөн машина кантип сүздүрүңөр? Чынында бир машинаны ушинтип талкап салдыңарбы? Эме канат съемкага катышпашы деп суроо берет. Кел эми Тайбас мырзага суроо берели. Тайбас кыргыз рейвинде негизи көбүнчө таймаш өткөрөсүңөр. Алардын ичинде өзүңүзгө жаккан тексттер бар болуш керек. Мисалы үчүн мен мону сөз түрдө бир эфирге барганда же бир жерге барганда ушуну мындай айтам дегенчи. Жок, негизи реперлер да бөлүнөбү? Мындай төкмө репер, жазма репер, анан жаттама репер деп. Негизи ошон эки түргө бөлүнөт. Эки түргө. Жазма түрүндө, анан өзеки түрүндө, төкмө түрүндө деп. Акындардыкындай эле. Биз көбүнчө жазып алып барып даярданып, анан айтышабыз да. Жана төкмө түрүндө бар, фристайл деп коет. Фристайл түрүндө айтат. Ошондо сиз Добур мырзанын өткөргөн ошол төкмө түрүндөгүсүнөн төкмө эмес, жазып барып, ошо айтыштан. Жазып келгендериңизден барбы? Жазып келгенибизден эми негизи мындай. Өйдөгө учсаң куштарың көптөп, ылдыйда жүрсөң сөз менен өкчөп, акчасы бардын достору көп, жок болсо байлык башкача сүйлөп, эптемеде адам аты өчкөн, жакшылар чанда, жаманы төрдө, өйдөгө ылдый күн менен түндө, жел болуп соккон сөз жана үндөр. Мен акын эмесмин, мыктылардай, ал укул барпый жана токтогулдай, чертпесем да агымыз башкалардай, жазамын репти жай-жайындай, сен тамашалап күлө берип жүрдүң, мен ишенип кыялдарым орундалып бүттү, канчалаган жылдан бери миктенип өттү, жай-жайдан ылдам жана күчтүү, 4 мезгил кыш жай жаз күздүн чак-челекей түшүп өрт болуп күйдү, музыка коштоп сөз менен үндү, таптаза жумшак маанилүү сөздүк, жайда ысык кышта ачык көңүл, жай баракат басып жайдары жөндүк, сындырымдан жеп канча жыл жүрдүк, сынчыга жол жок, таптаза өстүк. Дем алып атасың барасың. Кете берет. Канча сөздөн кийин дем алыш керек десең. Кыйналып кеткен. Азамат муну мен сүйлөшүп атты эле азыр момундай деген чыгарма, анан момундай деп аткарат экен десем эле кет го бошоп. Буларда ошо тыныгы жок да дароо эле ала кетишет да сөздөрүн. Та. Ошондо канчанчы класстан баштадым дедиңиз? 9 класстан баштагам. 9 класстан баштап ушул мен кыргыз реп аткарам, кыргыз репин өнүктүрөм. Бизде өнүгүп атабы, кандай келечеги барбы? Негизи азыркы учурда өлө өнүгүп баштады, мындайча айтканда. Өлө өнүгүп баштады. Нукур айтканда өлө өнүгүп баштады. Жакында көрөсүздөр буюрса, мыкты деңгээлдерге чыгарабыз. Көбү тамашалап башынан эметөрчү рептичи, мындай тура эмес кабыл алып, колмо йо депчи. Негизи андай эмес. Кыргыз реп башка, орус реп башка, Казакстандын репи вообще башка. Ошон үчүн баарын эле бир нерсеге салыштыра берген туура эмес да. Жакында өнүгүп келатат. Азыркы жаштардын баары реп укушат. Ооба, сөз түрдө. Мен деле реп угармандарынын бири катары айтып коеюн. Ошо Тайбас мырза азыркы учурда кайсы чыгарманын үстүнөн иштеп атасыз? Азыркы учурда жакында эле Аккеме деген ырды чыгардым. Чыңгыз Айтматовдун Аккеме повестиндеги каармандарды сүрөттөп жазган Аккеме деген чыгарманы чыгардым. Ошол ырдын үстүнөн клип тартайын деп клипти иштеп атабыз азыр. Ошол ырды аягына чейин чыгарайын деп. Эми башка каарманы мен. Келген ырышлардын эле Данияр мырза, келиңиз, чыгармачылыкка качан кадам таштап, келечектеги максаттарыңыз кандай? Буюрса сизден дагы кандай жакшы чыгармаларды күтөбүз? Буюрса алдыда койгон максаттар абдан чоң негизинде. Негизи максат коюп алып иштейсиң да бир нерсени. Ошол азыркы учурда бизде да жаңы кавер деген нерсе аябай мода болуп кетти. Популярдуу болуп барды. Кавер дегенди негизи мындай чечмелеп кыргызча түшүндүргөндө кандай болот? Эми кандай десем, мен ырдалган ырдын үстүнөн кайрадан жаңылап түштү, бирок өзүң кандай өзүң автор боло алуу эмес да. Аны болсо кандай орусча айтканда любительский аткарып коюу деген сыяктуу да. Анасыга. Ошол менен бир 10 чыгарманын үстүнөн атайын ошол гитарный вариантта иштейин деген ой болуп атат. Анан
жакында ошол дагы бир спонсорлук менен иштешип, Чыңгыз Турдубеков деген байкебиздин ырын жазып чыгарып, буюрса Турциядан же Дубайдан бир клип тартабы деген. Кеттим анда. Буга дагы сенби? Качан барабыз? Келеле теле көрүүчүлөрүбүзгө Күтүп калды болуш керек, жанагы ошол 10 чыгарманы даярдап атам дедиңиз го. Ошонун арасынан бирөөнү аткарып бербейсизби? Арасынан жана эме уккум келет Талайбек Тургановдун. Ата энесинби? Жок. Назира. Зейм Берем таныш. Анда Талайбек Бектурганов агабыздын чыгармаларын аткарып берели. Сагыныч деген чыгармасын аябай жакшы көрөм. Гитараны көргөндө эле сөз түрдө ошол ага Биринчи кезекте. Келиңиздер анда Сагыныч деген бир чыгармасын аткарып берели. Эмне калат? Балбылдап жанган чырагым жанымда жүргөнүн агым менен алыста жүрсөм таштап сен кеттиң ардагым менин туруксуз белең ардагым менин туруксуз белең азырда ойдо элесиң турат сагыныч оттун өзүңө бурат эстесем өткөн күндөрдү Gözümden yaşım ağat koyulat Estesem ötkön gündördü Gözümden yaşım ağat koyulat Gözümden yaşım ağat koyulat Süygönüm men taqdırga tarınbaymın Süybösöң süyçü dep жалынбаймын Күтөмүн күтө берем махаббатым Süygönüm süyçü elem seni dagы Süygönüm süyçü elem seni dagы Hazırda oydo elesing turat Sağыныç ottun özüңө burat Estesem ötkön gündördü Gözümden yaşım ağat koyulat Estesem ötkön gündördü Gözümden yaşım ağat koyulat Gözümden yaşım ağat koyulat Hazırda oydo elesing turat Sağыныç ottun özüңө burat Estesem ötkön gündördü Gözümden yaşım ağat koyulat İstesem ötkön gündördü Gözümden yaşım ağat koyulat Gözümden yaşım ağat koyulat Gözümden yaşım ağat koyulat Bale. Азаматсыз. Бараңыз Талайбек Бектурганов агабызда негизи мыкты чыгармаларды, легендаларды аткарып кеткен десек болот. Ушул күнгө чейин актуалдуулугун жоготпой, ушул ырчылардын, угармандардын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алган десек болот. Келиңиздер, анда эмесе көрүүчүлөр да ушул күтүп калды болуш керек. Тайбасты качан ырдатат экен, Тайбас да ырдайбы экен депчи. Негизи ырдайбы деп. Келиңиздер, азыр теле көрүүчүлөр, мына ушул бүгүн бизде керемет керемет конокторубуз менен студияда бир керемет чыгармалар аткарылып атат. Ал эми ушул кыргыз репин дагы ушул азыркы учурда өнүгүп келатат деп айтып өттүк. Азыр болсо мына ушул биздин студиябыздын коногу Тайбас мырзага баардыгыбыз олтуруп кезек берсек, ушул Тайбастын дагы бир керемет чыгармасын баарыбыз чогуу күбө болсок. Келиңиз, Тайбас мырза. Тайбас мырза, даяр болсо, Тайбас. Сахнада кыргыз реп аткаруучусу, кайманаты менен таанымал болгон Тайбас. Almanlardan göstericilensin amin. Gran jigitleri oynoytok börü Alıp uçup taygazanga ırgıtkanın gördün bö Kırgızımdın jigitleri oynoytok börü Oynoytok börü, oynoytok börü Şamalday sızıp uçup örttö жаңан жигиттер At üstünde güç sığınaşkan balbandarın esepte Kırgızımdın jigitlerin ol
колдоп келсең де менен жеңиш үчүн намыс үчүн алар мыкты деңгээлде көкбөрүнүн рандарын жеңиш кыйын илгертең оң капталдан сол капталдан каршылашка бербеген биз кыргызбыз кылымдардын жолун баскан бийикте көкөлөтүп тарых бетин көкбөрүдөн билдирген мына сага чыкты жигиттер көкөлөтүп бийикте менен титиреген жерден эңип кетти жетип ал эгер жетишсең тоо койнунда жашап келет байыртадан мекендер көкбөрүдөн чыгып жатат канчалаган эрдиктер гран гран жигиттери ойнойт көкбөрү алып учуп тайгазанга ыргытканын көрдүңбү кыргызымдын жигиттери ойнойт көкбөрү ойнойт көкбөрү ойнойт көкбөрү эй гран гран жигиттери ойнойт көкбөрү алып учуп тайгазанга ыргытканын көрдүңбү кыргызымдын жигиттери ойнойт көкбөрү ойнойт көкбөрү ойнойт көкбөрү эй кыргыз элим кылым басып унутпаган тарыхы көчмөндөрдүн улап келет оюн жана салттары көкбөрүнү көкөлөтүп ойноп жүрөт балбаны катарында мыктылары гран кыргыз жаштары өсө берсин өйдө көздөй биз колдойбуз башкысы көкбөрүнү ойной берсин улап тарых барагы тайгазанга учуп жеткен күлүк болсун тулпары мыкты жигит мыкты балбан кыргызымдын жаштары гран гран жигиттери ойнойт көкбөрү алып учуп тайгазанга ыргытканын көрдүңбү кыргызымдын жигиттери ойнойт көкбөрү ойнойт көкбөрү гран гран жигиттери ойнойт көкбөрү алып учуп тайгазанга ыргытканын көрдүңбү кыргызымдын жигиттери ойнойт көкбөрү ойнойт көкбөрү ойнойт көкбөрү Vale. Чоң рахмат. Көкбөрү деген сонун чарма болду ушул да? Керемет чыгарып отур ушул көкбөрү ойногон көкбөрүнүн гимни болуп калат окшойт буюрса, кандай эмес. Керемет чыгарма болуптур. Мага да жакты мындай. Мен да жаштыгымда көп реп окчумун, негизи Татауланын ырларын. Сен калп айтма жана эле мен сен жакынсың деп аткансың. Татауланын ырларын жазып алып жаттачумун. Бирок сен менден жакынсың. Ооба, мен билем. Өзү эле көрүнүп турса керек. Билеген менен элдин баары байкап калса керек. Азаматсыздар, эң сонун чыгармачылыгыңыздар дагы да болсо өнүгө берсин, өзүңүздөрдүн ойлогон ой максатыңыздар ишке ашсын. Ал эми болсо бизге бөлүнгөн убакыт жетти, биз сиздер менен коштошобуз. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, биз улантабыз.